Булардын ар биринин кредити бар, кээ бирөө квартирада турат, багын жашоосу текш эмес да. Анан өтө эле кыйналыш болуп кетти. Күндө келип телефон тесет, үйгө келип эшик каккылаганда жаман экен. Эртерээк чечип бербейсиңерби? 50дөн ашуун киши дээрлик жарым жылдан бери маянасын ала албай, Бишкек шаарындагы номер 54-мектептеги курулуш жүргөн аймакты айланчыктап жүрөт. Коррупция менен күрөшүүдөн бирдиктүү депозиттик эсепке түшкөн каражаттардын 799 миллион сомуна Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй областында жалпысынан 15 мектептин курулуш иштери каржыланмак. Ошол каржылоого дал ушул Бишкек шаарынын Фучик көчөсүндө жайгашкан номер 54-мектепте кирген. Тендер өткөрүлүп, 54 миллион сомдук долбоор менен БЕМАЗ компаниясы утуп алган. Жаңы окуу жылына чейин аяктоо керек деген тапшырма коюлуп, бардык чыгымдарды утуп алган фирма өзү көтөрүп, ишти шашылыш башташкан. Өз үйүн күрөөгө коюп, курулуш материалдарын алган. Ошол күндөн бери 6 миллион сомдук иш аткарылган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин өкмөттөн убада кылынган акчаны ала албай келишет. Могу жердин баары бак болчу. Декабрдын 22-синде баштаганбыз. Ушул жерде турган балдардын баардын карчовка кылып алдык. 3 метр, 3,5 метр глубина касып чыктык. Анан 1,5-2 метрден суу чыгып кеткен. Сууга кайра бүт труба коюп, канализацияга кошуп чыктык. Берден бирөөлөр канализация тартып өтүптүр. Аны бөлөккө коштук. Суу тартып өтүптүр. Аларды кайра бүттүгүн бөлөк жагы менен алып өттүк. Анан кайра полный грунт төктүк. Анын баарын экспертизада бар. Бүт фиксировать этилген, бүт өкмөткө өткөн. Бул сумманын ичинде 60ка чукул адамдын эмгегинен тышкары курулуш иштерине кеткен чыгымдар кирет. Айрымдары үйүн күрөөгө коюп насыя алып, курулуш материалдарын алышкан. Алардын пайыздык үстөгү өсүп жатканын айтып, башын мыкчып жатышат. Баарынын жашоосу майталкандай эмес да. Карапайым балдар баарыбыз. Квартирада турганы бар. 90% баланын эмеси бар, кредити бар. Кредитти убагында алып, убагында төлөй албай, булардын проценттери кетип атат, мына баарыбыздыкы. Ушундай кыйналыштар болуп атат да, бизде бир гана сураныч, биздин ошо эмгек акыбызды төлөп берип койсун деген эле максат болду. Башка эч кандай эмес жок. Сүйлөшкөндө өзүңөрдүн каражатыңар менен иштеп тургула. Грузовой машинанын ГСМ өзүбүз каржылап, өзүбүз коюп иштедик да. Мүмкүн болгондо шопурлардын деле эмелери көп болот бул жерде, нуждалары. Аларды мүмкүн болушунча берип аттым, анан бере албаган күндөр бүткүн азыр көбөйүп кетти действительно. Алардын да муктаждары бар. Мисалы үчүн менде 3 машина бар, 3 машинада смендешип иштеп калса 6 водитель бар. 6-онун ар түрлүү өзүнүн муктаждары бар, үй бүлөлүк. Ак эмгеги менен тапкан акчасын ала албай кыжырданган катардагы жумушчулар өздөрүн жалдап иштеткен тараптан доолап шаштысын кетирген. Бирок ортодо эки тарапка тең жаман көрүнгөндөн башка пайда таппаган жетекчи заказчик катары тендер ойноткон Чүй областтык капиталдык курулуш башкармалыгынын эшигин жырткан. Айласы кеткен жетекчи эки тарапты көздөштүрүү үчүн аталган мекемеге келишти. Чынында биз деле душман эмеспиз байка. Баягы 1 минуттан 60 секунд бар эмеспи? Ошонун ичинде байка 80 жолу чалганда бизге да кыйын болуп кетти. Балдар айлык депчи. Кээ бирөө квартирада 80% кредити бар байка. Анан биз да ошо 50-60 баланын айлыгын бере албай ошол кыйнап салды байка. Бирок Чүй областтык капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Эркин Абдыразаков кырдаал менин колумда эмес деп алакан жайды. Анын айтымында 2020-жылдын бюджети бекитиле элек. Эми мен биздин бюджеттен УКСтун өзүнүн бюджетинде акча каражаты жок да. Биз мамлекеттин капиталдык салымдар беренеси боюнча бөлүнгөн гана иштерди аткара алабыз. Маселе эми мындай болуп калды. Мамлекетте өзүңөр көрүп аткандай пандемиянын шартына ылайык болуп калды. Пандемиядан канча деген биздин адамдарыбыз кайтыш болуп атат. Бүгүнкү күндө жанагындай шарт пайда болгондугуна байланыштуу азыр мамлекеттик бюджет тараптан капиталдык салымдар беренеси боюнча акча карала элек. Эгерде ал каралса, биз дагы бир жолу айтам, бергенге даярбыз. Өкмөт качан кыймылга келет белгисиз. Өкмөт мүчөлөрү жарандарды кырдаалга түшүнүү менен кароону өтүнүшүүдө. Ал эми насыясын төлөй албай ортодо күйүп жаткан элди ким түшүнөт? Ал ортодо мектептин курулуш иштери жүрбөй, кызматкерлер айлык албай кыйынчылыкка кептелүүдө. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Бишкек.